Жақсыппы? Сізді көріп қалғаныңыз жақсы болды. Бұл мәселелеріміз бар, ошоны айтып коеюн деп келдик. Не мәселе? Мисал үчүн биз жерде Ош, Алапка, Бишкек, Аксыга каттаган таксистербиз. Биз бул жерден 2 местага, ар бири өз 2 места, 3 места договорлорубуз бар, автобекеттер менен. Договорлорубуз менен ошо жерде 2 местага акча төлөйбүз. Айына 5 миңден төлөйбүз. Ооба. Азыр мен мисал үчүн мен кечинде келдим, анчадан бери келбей атат элем. Кечинде келип кирдим. 50 сом төлөп чыкчу элек мурдачы. Азыр уже шлагбаум коюп коюптур. Ары чыкканыбызга эле 30 сомдон төлөп атабыз. Мен кечинде саат 11-де келгем, эртең менен машинам ремонт кылам деп чыксам, уже 110 сом болду. Азыр мен дагы кирдим, дагы чыксам, дагы анча сом пул болот да. Биз ошондо стоянкага, автобекет менен договорубузга дагы төлөп атабыз. Бияка отдельно чыкканыбызга дагы төлөп атабыз да. Бизге да кыйын болот. Адам жок, 2 күн, 3 күн деп жатып калат. Мисалын адам жок, орозодо адам жок, биз жатып калабыз. Жо, жанагындай кирген бир эмеңер бир күн кечке жарайт деген андай жокпу мындай мисалы? Ошондой болот. Барзак эле компьютерден чыгарып шлагбаумду ачпай атат. Жатып калат. 200-300 сом болуп кетет. Азыр бул жердеги баардык төлөмдөрдү жарандар немеси болсун, автоматташтырылган система коюлган. Электрондук шлагбаум. Туура. Эми акчаны кол менен адамга бербей, жанагы ачыктык болуш керек да, чын эле, ал туура эле эми. Прозрачный болуш керек да баардыгы. Канча акча түшүп атат, канча салган барын карайт да. Модернизация боюнча азыр биз жанагы сервисный компания менен иштеп атабыз. Жанагы төлөмдөрдү Мегапей башка төлөмдөр менен алышып. Азыр булар айткан маселени ошол технический специалисттер ал кийинки жумада келишет. Договор түзүп бир айына төлөпсө булардын номерин базага киргиздирип туруп эме кылабызбы? Кирип чыккан Маршруттар деле ошондой неме менен базага киргизип коебуз, кирген башка ачып кое берет алар, кирип чыга берет. Булар да бир ошондой келишим түзүп Жо, булар эми булар да түшүнүп атат, буларың 5 саат 6 саат жолдо жүрүшсө, кечке жолдо жүрүп тапканы бир 1000 сом мисалычы. Анан анын жарымын кайра эле стоянкага төлөп берип атса, анын алдап туура эмес. Булардыкына караш керек да. Кирип чыккан сайын эме берип да, болбойт да. Биз стоянкага төлөйбүз, болгону эч качкан жокпуз. Бир жолу деп атам мен. Бир жолу төлөп койсок, Ооба. Ошону системага киргизип бергиле. Жанагы мисалы бул жактан бир клиент чалып калса мисалы, барып аны алып келе коюп, кайра бул жактан дагы башка клиент алып салса да, дагы бирөө чалып калса, анда кирип чыккан сайын төлөй берсе, анда тиги жол киренин баарын эле кетип калат да. Ошондо булар туруктуу каттап, буларга да ыраазы болушубуз керек. Биз көчүп бер деген жерге көчүп берди. Стоянкага төлө дедик, төлөп атат. Булар деле мындай мыйзамга баш ийип, бизди угуп аткандан кийин, биз дагы буларга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Ошону киргизип бергиле, машинесинин номери базадан чыгат, кирет. Кайра чыкканда ошонун базадагы номери менен кирип чыга берет. Болду, сүйлөштүкпү? Болду, сүйлөштүк. Рахмат чоң.